Этических и, конечно же, этических норм. 23 октябрда Дин укук жана саясат көз карансыз аналитикалык изилдөө борбору Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук стратегиялык изилдөөлөр институту, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясы жана институт менен өнөктөштүктө Кыргыз Россия Славян университетинин стратегиялык талдоо жана болжолдоо кафедрасы менен биргелешкен жакынкы чыгыштагы эскалация жана анын эл аралык улуттук коопсуздукка тийгизген таасири деген темада тегерек стол болуп өттү. Сегодня мы собрались на этом круглом столе, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, а именно в Палестине. Это первый в таком формате круглый стол, посвященный именно ситуации на Ближнем Востоке. Иш-чара Израиль тараптан сектор Газа тилкесиндеги жарандык объектилерге, анын ичинде ооруканаларга, мечиттерге, чиркөөлөргө жасалган болуп көрбөгөндөй ракеталык чабуулдарынан курман болгон маркумдарды эскерип Куран аяттарын окуу менен башталды. Выражаем искреннее соболезнование всему братскому народу Палестины через присутствующих здесь гостей, представителей палестинской диаспоры Кыргызстана, инна лилляхи ва инна илейхи раджиун, арты кайрылуу болсун, и разрешите прочитать Куран. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жыйын жакынкы чыгыштагы болуп жаткан кырдаалды талкуулоо максатында кызыктар мамлекеттик органдардын жана аналитикалык борборлордун көз карансыз серепчилердин катышуусу менен өттү. Сегодняшний круглый стол, он проходит первый раз в таком формате вообще в Кыргызстане за всю историю. Жакынкы чыгышта болуп жаткан тагыраагы Палестинадагы кырдаал боюнча алгачкы ирет өтүп жаткан иш-чара. Бүгүнкү кырдаал өтө оор, кооптуу сценарий менен өөрчүп бара жатат. Бул бир гана Палестинага же Араб-Израиль мамилесине эле тиешелүү эмес. Глобалдык деңгээлде өөрчүп бара жаткан көйгөй, дүйнө экиге бөлүнгөнүн көрүп турабыз. Бир тарабында мусулман араб дүйнөсү, экинчи тарабында батыш дүйнөсү. Бул Орто Азия өлкөлөрүнө деги эле дүйнөгө таасир этүүчү кооптуу тенденция. Нааразы маанайдагы чыңалуу күчөп бара жатканын социалдык тармактардан байкап жатабыз. Бүгүн Дин укук, саясат көз карандысыз аналитикалык борбору Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясы жана институт менен өнөктөштүктө Кыргыз Россия Славян университетинин стратегиялык талдоо жана болжолдоо кафедрасы менен биргелешкен серепчилердин, аналитиктердин, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен бул маселени талкуулап, Кыргызстанга таасири кандай, анализдеп, мамлекеттик органдарга коркунучтарды азайтуу максатында сунуштарды берүү максатында өткөрүүдөбүз. Мы видим арабо-мусульманский мир. Палестинадагы кырдаал эл аралык укуктун терең кризисин жана регионалдык чыр-чатактардын алдын алууда жана жөнгө салууда эл аралык коомчулуктун алсыздыгын көрсөттү. Бириккен Улуттар уюмунун иштеп жаткан институттары аскердик саясий жаңжалга жол бербөө милдетин аткара албайт. Ал эми Коопсуздук кеңешинин чечимдери аткарылбай келүүдө. Ошол эле учурда пайда болгон аймактык куралдуу кагылышуулардын айланасында дүйнөлүк жана аймактык державалардын ортосунда кооптуу өнүгүү коркунучу күчөп тирешүү пайда болууда. Перенесла конфликт из реального мира в виртуальное пространство. Согуш башталган биринчи күндөн тарта эле жаңжалдашуу реалдуу дүйнөдөн виртуалдык мейкиндикке өттү. Эки тарап тең маалымат мейкиндигинде үстөмдүк кылып, көзөмөл кылууга аракет кылууда. Эки тарап тең онлайн платформада ар кандай нерселерди колдонууда. Өз маалыматын таратып, коомдук пикир жаратууга аракет кылууда. Запкы жеп жаткан элдин сүрөт, видеолору таратылып жатат. Бул дүйнө коомчулугунан колдоо күтүп жатканы. Анын арасында жалган фейк жаңылыктар менен саясий чечимдерге таасир этүүнү көздөшөт. Мен жогоруда айткандай оор кырдаалда жашап жатабыз. Башалмандыкка аралашпоого аракет кылуу керек. Воздействие на общественное мнение. Бүгүнкү күндө Израилдин аракеттерин кескин сынга алган мусулман коомчулугу жана карапайым калк тарабынан кеңири тараган жана чыңалган реакция бар. Бул жагдай экстремисттик жана эл аралык террористтик уюмдар тарабынан колдонулуп, айрым социалдык, этникалык жана диний топторго өтүп, жарандык кагылыштарды пайда кылуу коркунучтары бар. В социальных сетях мы видим сегодня очень сильно. Бул жаңжалга гуманитардык укук призмасы аркылуу сереп салып, Газа тилкесиндеги тынч жашаган жарандык коомдо курмандыктарды токтотуу, конфликти жоюуга салым кошуунун жолдору талкууланды. Жыйында жакынкы чыгышта болуп жаткан процесстер каралды. Алардын перспективалары жана болжолдору талкууланды. Ошондой эле заманбап шарттарда эл аралык жана улуттук коопсуздукка өсүп жаткан коркунучтарга адекваттуу жооп кайтаруу максатында компетенттүү мамлекеттик органдар үчүн жалпы сунуштар иштелип чыкты. От позиции Кыргызстана тоже очень много значит, да, от международных. Эл аралык коомчулукта Кыргызстандын позициясынан көп нерсе көз каранды. Алдын ала Кыргызстан ички саясат, тышкы саясатта кээ бир позицияларды кайрадан карап чыгышы керек. Тилекке каршы Бириккен Улуттар уюмунун эл аралык укук жаатында чоң кризис бар экенин акыркы окуялар ачык көрсөттү. Уюм учурдагы процесске таасир эте албайт. Кош стандарттуулукка күбө болуудабыз. Кыргызстан дүйнө коомчулугун укуктук багытка кайтып келүүсүн
эскертиши керек. Бириккен Улуттар Уюму Палестина жана Израиль деп эки мамлекет түзүү резолюциясы бар. Жок дегенде ошону ишке ашырышы керек. В рамках международных отношений, да? Максимально сейчас сложное время. Бул көп жылдык көйгөйдү чечүүнүн бир эле жолу бар. Ал дүйнө коомчулугу Палестина өлкөсүн расмий таануусу кажет. Андан соң болгон күчтү жумшап, Газа тилкесиндеги жабыр таткан карапайым калкка жардам көрсөтүүсү керек. Эксперттик жана аналитикалык коомчулук тарабынан Палестина маселеси, Газа тилкесиндеги конфликт, абалды талдоо, гуманитардык, укуктук, саясий этикалык аспектилери, регионалдык жана геосаясий факторлор. Борбордук Азия чөлкөмүн жаңы геосаясий реалдуулукта туруксуздуктун кеңейиши, цивилизациялык, идеологиялык жана диний факторлор, заманбап реалдуулукта тышкы жана ички саясаттын чакырыктары, эксперттик коомчулуктун сунуштары талкууланды. Я хотел бы сказать, что, во-первых, это мероприятие очень важно. Бул өтө маанилүү иш-чара экенин баса белгилегим келет. Маселенин алдын ала айтыш керек, көйгөйдүн алдын алыш керек. Дин укук саясат көз карандысыз аналитикалык борбору демилгелеп жалпы жолугушуу өткөрүп жатканыбыз өтө жакшы болду. Орус православ чиркөөсүнүн, муфтияттын өкүлдөрү, жарандык коомдун өкүлдөрү менен чогуу дүйнө коопсуздугун талкуулап жатабыз. Чындыгында дүйнө олуттуу толкундун алдында турат. Экономика, саясат, социалдык кыйроо сыяктуу чоң сыноолордун алдында турат. Мамлекеттик масштабтуу деңгээлде көйгөйлөрдү айтуу керек. Алдын ала ар бир өлкө өз аймагында коопсуздукту түзүүсү кажет. Анын алкагында сунуштар айтылат. Бизди эң улуу Кыргызстандын коопсуздугу кызыктырат. Андан соң коңшу өлкөлөр. Андыктан бул иш-чара акыркысы эмес. Чогуу талкуулап чоң сыноолордон өтүү жолдорун дагы да сунуштайбыз. Серьезных потрясений